Саламатсыздарбы? Негизинен көптөн бери мындай эфир жасай эле келем, анткени жумушумду алмаштырганына байланыштуу көп нерселерди үйрөнүп, убак-убактысы менен жетишиш керек болуп атат. Туура түшүнүү менен кабыл аласыңар деп ишенем мен. Анан кийин бүгүн байланышка чыкканга аргасыз болдум, анткени көчөгүнү мен негизинен эле баягы оюма келбес нерсени көрдүм. Мен bir коллегам чыгып, Нисахар долбоорун жамандап, аффилированный долбоор жана ушул сыяктуу сөздөрдү айтып, шоуп Нисахар долбоорун жамандады да. Муну айтып кетейин деген жерим, бул эч кандай айтыш эмес, просто баягы силерди жана ошол адамды мындай бир азыркы иш-чаралар менен тааныштырып коюу да. Мен депутат болгондон бери Нисахар долбоорунан таптакыр кеткем. Мен Нисахар долбооруна эч кандай отношениям жок. Эгер кааласаңар Минюсту көтөрүп, Минюстан эле карап көрсөңөр болот. Бул биринчиден, экинчиден Нисахар долбоору бул социалдык долбоор да. Мунун эч кандай коммерческий пайдасы жок, коммерциялык түрдө жасалган долбоор эмес. Ошол себептен мындайча айтканда буну элдик долбоор деп эле деп койсо болот да. Нисахар долбооруна эл тараза. Эгер Нисахар долбоору бир нерсени туура эмес кылып, бир нерсени туура эмес кыла турган болсо, эл өзү эле таразалап коет, антча. Бул биринчиден. Экинчиден, мен ар дайым айтып келгем, Нисахар долбоорунда алып баруучу кылып аткан нерсени ар бир адам кыла алат. Бул ар бир адамдын укугу. Бул журналист эле эмес, ар бир адам өзүнүн тамак ашы кандай жерде жасалат экенин, өзүнө сатылып аткан нерселер кандай жасалат экенин жана ушул сыяктуу нерселерди билсе болот. Мисалга алып келгенде сертификат соответствия деген бар. Бул эмнеге жасалган сертификат соответствия? Анткени силер эгер ошол жасалган жерди көрө албасаңар, ошол сертификат соответствия бул туура жасалган, таза жерде жасалган деп көрсөтүп берген турган нерсе да, документ да, мындайча айткандачы. Негизинен эле мен жашоомдо абдан таң калыштуу нерселер болуп атат. Мен деле көчөкү сөздү ушул боюнча ойлойм. Бул баягы бир мындайча айтканда мага басымдык болуп аткандай сезилип атат. Анткени акыркы маалдарда журналисттер да оюна келгенде ойлоп таап бир нерселерди чукуп чыгып жазып атышат. Анан көчөкү коллегамдын ушундай айткан сөздөрү, ушунун баары мага ушундай ой алып келет. Бул баягы басымдоо катары болгондой эле сезилип атат да мага. Анткени эмне себептен жөн эле отуруп эле же чындап эле адамдар ушундай отуруп эле ушундай нерселерди ойлоп таап эле айтып сала беришеби. Бир эле сөздү айтып кетейин. Көчөгүн ушундай сөздүн, биз элге жакканга иш кылабыз деген сөздү уктум да. Анан кийин мындайча айтканда калп пиар же болбосо кандай сөздү айтты, ушул сыяктуу нерсени айтып кетти да. Популист деди. Эч качан андай нерсе менен алек болгон эмеспиз, алек болбойбуз дагы. Нисахар долбоору дагы популист эч качан болбойт. Эгер Нисахар долбоору популист болуп кете турган болсо, мен дагы бир жолу айтып кетейин, Нисахар долбооруна мен эч кандай азыркы маалда тиешем жок. Ошол алып баруучу мага чалып, алып баруучулар мага чалып, мындай совет катары эле бир нерсени сурабаса, мындай эч кандай мен Нисахар долбооруна катышуум жок. Ошол себептен эгер Нисахар долбоору жагынан катачылык кете турган болсо, буга эл тараза, эл өзүңөр эле ошол туура эмес болгон нерсени чечип койсоңор болот. Популисттик бул долбоордо эчтеке жок. Баарыңарга рахмат.